8-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ысык көл жайлоого чагылган түшүп 250 кой кырылды. Тоң районунун күнчыгыш айыл аймагынын Кажисай айылында 250 койго чагылган тийип өлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык кырсык 7-июль саат 17:00 чамасында жазы кечүү жайлоосунда болгон. Министрликтен өлкөдө 8-июлдан 12-июлга чейин нөшөрлөп жамгыр жаап, аба ырайы туруксуз болоорун эскертишти. 12-июнда Бишкектеги Ак Кула ат майданында 15 жашар өспүрүмгө чагылган тийип каза болгон. Аксы шаардык кеңештин депутаты бийликти күч менен кулатууга чакырык жасаган делип кармалды. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кербен шаардык кеңешинин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты массалык башаламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык ал Фейсбукта мезгил менен чагымчыл материалдарды, анын ичинде массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен кулатууга чакырыктарды жарыялаган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө уланууда. УКМК бийликти басып алууга шектелгендер 31 августта массалык башаламандык уюштурмак. УКМК бийликти басып алууга даярдык көрүүгө байланышкан иштин чоо жайы боюнча маалымат берди. Атайын кызмат 5-июлда кармалган 5 киши 31 августта Бишкекке жакын жерде өлкөнүн бардык аймактарынан келген жаштарды, анын ичинде алдын ала даярдалган кыйратуучу күчтөрдү топтоо максатында спорттук оюндарды уюштурууну пландаштырышкан. Иш-чарада элди Бишкек шаарына жөө жүрүшкө үндөш үчүн айрым оппозиция лидерлерин чагымчылык катары чакыруу пландалган. Андан соң алдын ала даярдалган деструктивдүү спортчулардан жана кылмыштуу элементтерден турган адамдардын тобу кырдаалдан пайдаланып чогулган элди Бишкек шаарына алып барышып, жол боюнда зордук, зомбулук, каракчылык, өрттөө мүлктү жок кылуу менен коштолгон массалык башаламандыктарды уюштуруп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу ок атуучу куралдарды, жардыргыч заттарды колдонуп, бийликти күч менен басып алууну көздөшкөн дейт УКМК. Атайын кызмат адамдардын бул тобу өлкөнүн жетекчилигине да кол салууну көздөшкөнүн билдирди. УКМКнын маалыматы боюнча кармалгандар буга үстүздөгү жылдын башынан бери даярдык көрүп, деструктивдүү маанайдагы жаштарды мобилизациялоо үчүн смотрящийлер делген адамдар менен жолугушууларды өткөрүп, ок атуучу куралдарды, ок дарыларды сатып алышкан. Алса кармалгандардан 70 даана ок атуучу курал, 255 миңден ашык ок дары, колго жасалган жардыруучу заттар, реакциялар жана 2 дрон табылган. Акыркыларын атайын кызмат билдиргендей ууландыруучу заттарды чачуу үчүн колдонууну пландашкан. Мындан тышкары кармалгандардан 38 бронежилет, укук коргоо орган кызматкерлери кийген баш кийимдер жана 200 комплект форма алынган. Ошондой эле УКМК кармалгандардын үйүн тинтүүдө бир катар жарандардын документтери, анын ичинде Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин аскердик билети табылганын билдирген. Маматалиев өзү дарыларга эч кандай тиешеси жоктугун айткан. Ал 2020-жылдагы башаламандыкта парламенттеги иш бөлмөсүнөн аскердик билети уурдалганын билдирген. 2022-жылдын башынан тартып 10дон ашык судья кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Бул тууралуу Ала Ата 24 телеканалы жакында эле пара алууга шектелип кармалган Чүй облустук сотунун 2 судьясынын ишине комментарий берип жатып, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаев билдирди. Азыр түрмөдө отургандары да бар. Биз аны жашырган жокпуз, өзүбүз ачыкка чыгарып каматып атабыз. Эркинен ажыратуу бул жазанын эң жогорку чеги болуп саналат, деди ал. Буга чейин Базарбаев укук коргоо органдарынын сот системасында коррупцияны жоюуга багытталган аракеттерин колдой турганын билдирген. Баш прокуратуранын маалыматына ылайык 2023-жылы судьяларга каршы 11 кылмыш иши козголгон. Баткенде мунайды кайра иштетүүчү ири завод ишке берилет. Бул тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттиги билдирди. Долбоор былтыр 23 мартта Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасы менен Кыргыз Түркнефтегаз ачык акционердик коому Түркия ортосунда макулдашууга кол коюлгандан кийин ишке ашырылып баштаган. Учурда 4 мунай скважинасында оңдоо жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Кыргызнефтегаз мамлекеттик ишканасынын башкы директору Айбек Чодонов энергетика министрлигине иштин 90% аяктап калганын, ал эми инвестициянын жалпы көлөмү $91 миллион түзөрүн айтып маалымат берди. Учурда заводдо 51 кызматкер иштеп жатканы, алардын 10 түрк адистери, калган 41 кыргызстандыктар экени белгиленди. Октябрдан тартып 150 жаңы жумуш орун түзүү пландалууда. Курулушту аяктоо жана заводду ишке берүү мөөнөтү быйылкы жылдын сентябрь айына пландалган.